Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Менин атым Нурлан уулу Урмат, Бишкек шаарынын тургуну болом. Мен мындан 16-17 жашымда эпилепсия оору менен ооругам. Биринчи жолу кармаганы 16 жашымда болчумун. Үйдө отуруп эле чай ичип отуруп, ордуман туруп эле анан кулап калгам. Ошондо биринчи жолу эпилепсия оору кармаган да. Анан ошо үйдө мамам менен байкем бар болчу. Мамам менен байкем суу чачып эс алдырып тиги скорый чакырды, скорый келди. Скорый келгичекте эсиме келдим. Кол буутум тырышып ушинтип калыптырмын, турсам эчтеке билбейм. Бүт баш маанылдый суу ушундай болчу. Ошентип жүрүп анан скорый келип, укол сайып, больницага бар деп кетти. Убактың болгондо больницага бар деп. Анан больницага барган жокмун. Ошо менен жүрдүк. 2 жылдай жүрдүм. 2 жылдай ушул оору менен 2 айда, 3 айда бир нерв иштеткенде, же бир кубанганда ошондой да кармачу да. Анан кармаганда ошо кол буутум тырышып эле анан эс үчүмдү жоготуп жыгылып калчумун. Анан тургандан кийин эсиме келгенден кийин алым жок болуп эле анан жатчумун. Шалдырап 1-2 саат. Эчтекеге көңүлүм жок. Ошентип 2 жыл оорудум. Анан эжем менен иним Кубанбайке деген табып бар деп угуп, анан ошол аркылуу Кубанбайке менен таанышып Кубанбайкеге барып калдым. Ошентип бир курс лечение алып, дарыларды өз убагында ичтим. Чай окуп берген, ошо чай, дарыларды бир курс лечение ошо өз убагында ичип, азыр Кудайга шүгүр, андай оору жок. Ортодон канча 8, 9 жыл, 10 жыл болуп калды почти. Азыр 30га чыгып калдым. Азыр Кудайга шүгүр иштеп атам. 2015-жылда бери троллейбустун айдоочусумун. Бишкек шаарында троллейбус айдап иштейм. Үйлөнгөм. Баары жакшы азыр. Мурдакыдай неме жок. Мурда оорум кармаганда өзүмдү өзүм ойлой берчимин, өзүмдү өзүм жей берчимин, ушинтип эле ушундай болуп каламбы, тигил деп. Жашоонун кызыгы жок болуп калган да. Азыр ошол эми Кубанбайке менен сүйлөшүп турам. Кубанбайкенин батасын алып, Кудай буйрса үйлөндүк, балалуу болдум. Азыр дагы деле иштейм, троллейбус айдайм. Ошо биринчи Аллах Таалама ыраазымын. Экинчиден Кубанбайкеге да ыраазымын. Кубанбайкеге чоң рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүнкү ушу сиздерге маек берген Урмат аттуу уулубуз келиптир. Бул жигит дагы ошол биздин видеону көрүп, ушул жерде адамдардын чыгып аткан рассылкаттарын окуп, көрүп видео тасмадан, YouTube'дан. Анан мен дагы өз карызымдан кутулайын, мен дагы өзүмдөн айыкканымды айтып, ыраазычылыгымды билдирип келейин деп келиптир бул уулубуз. Мен 10 жылдан чукул көргөн жок болчумун. Бүгүн келип, өзүнүн рахматын айтып атат. Мунун диагнозу эпилепсия, талма оорусу. Мага келгенге чейин бул жигит бир 2 жылдай талма оорусу менен ооруп кыйналган экен, эпилепсия болуп. Эпилепсия деген ооруну билесиздер. Бул жаман оору, эс үчүн жоготуп коет, талып калат, жалгыз жүрө албайт. Ушу врачтарга барып көрүнүп, диагнозун койгон экен, бирок ал жерден дарылоо алган эмес экен. Кандай себептер менен экенин билбейм. Анан ушу ата-энеси менен мага кабыл алууга келген. Мен өзүмдүн баягы эреже тартым боюнча тамырын кармап кабыл алууга алганмын. Кудай Таалам буйрса мүмкүнчүлүк бар. Бир курс лечение алайлы. Анан жыйынтыгын байкап көрөбүз деп кабыл алганмын. Менден бир курс лечение алгандан кийин эле Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Мурда ата-энеси жанында карап жетелеп келишчү. Ошо мага келген мезгилде бир 18 жаштарда жигит болчу. Ошо менден кеткенден кийин 1-2 жыл кабарлашып дайынын айтып турган. Андан кийин көрбөй калдым. Бул 2015-жылы ошо шофер окуусуна окуп, жүргүнчү ташуучу троллейбустун шоферу болуп окуусун бүтүптүр. Биздин шаарыбызда Бишкекте троллейбус айдап иштептир. Андан кийин Москва шаарына барып, Москва шаарында дагы троллейбус айдап иштептир. Бул жүргүнчүлөрдү ташуучу. Мурда өзүнүн ден соолугу менен жакшы жүрө албаган жигит, азыр ошол автобустун ичинде отурган 50-60 адамдын тагдыры ошол жигиттин колунда экен. Ал эми троллейбуска ар бир эле шоферди отургуза бербейт. А троллейбуска отургуш үчүн медкомиссия деген бар. Менин айтайын деген оюм ошол комиссиянын баарынан өтүп, биздин Кыргызстанда, Бишкек шаарыбызда троллейбус айдап көп жыл иштептир. Андай Москва шаарына барып да бир 5 жылдай троллейбус айдап иштеп келиптир.
Азыркы чакта дагы биздин шаарыбызда троллейбус айдап иштейт экен, үйлөнүптүр, уулду болуптур. Мактоолор жалгыз ачуусу Аллах таалама болсун. Ыраазычылыкка бир гана Аллах таандык. Мен Аллахтын пендесимин, дарыгер катары өз милдетимди аткарып дарыладым. Шифасы мына. Бул айтып атканыбыздын баары биздин ушул мекендештерибиздин ушундай оорулар менен ооруп жүргөн болсо, айыкпай аткан болсо, ушуга аракет кылып шифасын издегенге аракет кылыңыздар. Мен ушул окуя боюнча мен өзүмдү аралап аткан бир кишиге айтып атам, менден улуу киши экен, бир 70-терде. Ушундай менден бир эпилепсиядан бир жигит дарыланды. Ошону айыктырдым. Азыр троллейбус айдап жүрөт десем, ал байке ыйлап жиберди. Эмнеге ыйлап атасыз десем, кубам, мен деген врачмын, 35 жыл врач болуп иштегенмин. Реаниматормун мен дейт. Реаниматор дегендер билесиздер, ушундай биринчи скорыйда иштегендер. Мен канча адамга жардам бере алдым 35 жылдын ичинде. Кээ бир адамдарга жардам бере албай калдым. Мен ошолорду эстеп ыйлап атам. Канчаларына биз убагында жардам көргөзө албай калып, каза болуп калгандар болду. Мен өз колум менен узаткан кишилер болду деп. Анан ошону сен айткандан ыйлап жатам мен. Көрсө, эгерде медицинадан айыкпаса, Куран менен айыга турган дарысы бар экен да. Мен эми арман кылып атам. Ошол мурдагы көргөн күндөрүмүн деп ыйлап, рахматын айтып, батасын берип, мен эми атеист болдум. Биздин заманда ошондой болду. Мен үздүстү бүттүм. СССР учурунда 35 жыл реанимацияда гана иштедим дейт. Азыр пенсияда экен. Ал киши менден дарыланып аткан. Мен ал кишинин врач экенин да билген эмесмин. Кокустан ушул окуя боюнча сурап калды. Талма ооруларын дарылайсызбы деп. Анан мен айтып атам, мына байке, бизде айыккан балдар бар, троллейбус айдап жүргөндөр бар. Десем, ошол как медик катары өзүнүн ыраазычылыгын айтып кетти. Эми бул уулубуз боюнча Кудайга шүгүр, мына туугандар. Мындай оорунун дагы дарысы бар. Бирок баары эле ошо менден эмес, башка жерлерден дагы. Мен мурунку берүүлөрдө айтып атам, укол менен, дары дармек менен айыга турган оору бар деп. Ошол жактан дарылатыңыздар. Андан кийин болбосо элдик медицинага кайрылып көрүңүздөр. Андан дагы болбой турган болсо Куран менен дарылап көрүңүздөр. Ушу үчтөнүндөн бирөөсүнөн шифа болот сөзсүз түрдө. Анан такыр ушул бул айыкпай калды, неизлечимый дегенге болбойт. Адамдардын ден соолугунда бир 70%ке жакын оорулар болот экен айыга турган. 30%ке жакын оорулар болот экен айыкпай турган. Булар жанагы туубаса ошол бир мүчөлөр менен кем төрөлүп калган. Ана кандай ооруларга шифа болбойт. Карылыктын оорусу дарысы жок экен, анан ажалга дары жок экен. Андан башкасынын айласын издесе болот экен эми. Кудай дешибиз керек экен. Эгер Кудай деп сурана турган болсок, Аллах таалам өз шифасын берет экен.